Сизди ошондой эле тасмалардан дагы көрүп жүрөбүз. Бирок ошол тасмаларда сиз эмнегедир дайыма эле терс кармандардын ролун аткарасыз да. Ал эмне себептен? Аны режиссерлордон сураш керек. Меники тасмаларда деги эле баш карман болуп ойногон тасмам жок. Жеке өзүм мындай бир принципим бар. Касапчы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун депчи. Ар бир жумушту өзүнүн профессионалдары кылган жакшы. Терс кармандарды ойноо деп чакыргандын себеби балким кебетем ошондой көрүнөбү, начар адамдай көрүнөмбү? Режиссерлор көбүнчө эле таанышпайт элер, эжекелер. Ушундай бир роль бар, тартылып бербейсиңби, ошол эле бир тууганчик, ошол эле дагы бир толтура кинолордо жалаң эле терс кармандарды, байдын балдарын, көпкөн балдарды, начар адамдардын ролдорун ойногону чакырат. Ай, начар адамдарды ойнош оор деп алдап коюшат. Мен алданымыш болуп ойноп кое берем. Бирок эми жеке өзүмдүн табитиме караганда тасмага тартылган көп деле жакпайт мага. Анткени чын эле оор жумуш. Бул отуруп 1,5 саат көрүп койгон киноңо 1 жылдай жок дегенде 1 жылдай өмүрүң кетет. 3 мүнөттүк сценаны жарым сааттай тартышат. Бул дагы аябай чеберчилик керек болгон нерсе, актерлук бул оор нерсе. Ошондуктан мага телевидение көбүрөөк жакын. Тасма аябай жакын адамдарымдын, байкелерим суранып калышса, мындай укмуштуу эле каражат табыш себебинен эмес, бир жардам, салымым болсун деген эле ниетте тартылып койгон тасмаларым бар. Сиз мурун эле абдан белгилүү, ушу шоу дүйнөсүндө белгилүү инсан болчусуңуз, бирок Салам Кыргызстан долбоорунан кийин ошол белгилүүлүк сиздики 2 эсе 3 эсе көбөйдү да. Рахмат. Ошол Салам Кыргызстан долбоору жана өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Деги эле ошол жана жогоруда айткандай эле, могу телевидение чөйрөсүндө эмне болуп атса, жалгыз бак токой болбойт дегендей, көптү көзгөлө болот дегендей, бизди постоянно командабыз иштейт. Өзүбүздүн командабыз бар. Ал команданын ичине Канат Байкенин чоң салымы бар. Салам Кыргызстанга чейин НТС каналында Extreme Karaoke деген долбоорду кылганбыз. Түркүн каналдарда Евразия жылдызы болду. Евразия жылдызынан кийин Түрк Vision деген болду. Жана ошолордун баары деги эле мага кызык болгон нерсеси, ар бир кадам бул жаңылык болот да. Жеке мен үчүн жаңылык болот, биздин ушул кылып аткан иштердин арасынан сонун нерселер болот, бир жаңы жеңиш десек болот, жаңылышпайбыз. Иштеп атканда көбүнчө биз бир аз башкачараак иштедик. Ошол эле бир эле Музобо болбосо, Музобо коомдук биринчи каналдын өзүнүн проекти болуп, коомдук биринчи каналга внештатник болуп иштедим. Калган проекттерди биз өзүбүз частник болуп эле тартып атабыз. Ошол эле Канат Байкенин командасы, биздин командабыз, технический жакты ал жак караса, чыгармачылык ичиндеги жактарды биздин команда карап, чогуу бир чоң команданын, чоң курамдын мээнети менен жаралган нерселер булар. Ошол эле Салам Кыргызстандагы ошондой эле. Салам Кыргызстанды башында кагаз үстүнө жазып атканда аты негизи кечки Бишкек болчу башында. Бул деген адашпасам бир 5 жыл мурун кагаз үстүндө кечки Бишкек болду. Эмнеге кечки Бишкек? Анткени Кыргызстаныбыздын баары көрсө, Бишкек менен эле чектелбей, кечки Кыргызстан кылалы дедик. Кечки Кыргызстан дегенде кечки деген сөздүн өзүндө эле бир балким бул ичинде уят нерсе барбы, эмнеге кечки деген ой болбосун деп туруп, Канат Байке мурун башка бир адамдар менен кылып жүргөн долбоор бар экен, аты Салам Кыргызстан болчу экен. Бул эми сон болуп атпайбы, салам деген сөзчү. Салам Кыргызстан дейли, Салам Кыргызстанды эле тарталы, ошонун үстүндө иштейли деген ой чыгып, Салам Кыргызстан болуп калган. Бул дагы аябай чоң бир жумуш, оор жумуш, аткарышы кылыйын, артында аябай чоң мээнет турат. Бирок ошол мээнеттин дагы биздин эң чоң койгон оюбуз, планыбыз, адам келип, ансыз деле кыйынчылыктар менен проблема, кредит, тигинси алдап кетти, мунусу кидать этип кетти, эми телевизордо эмне болот экен деп жок дегенде 1 саат алаксысын. 1 саат эч нерсени ойлонбосун, күлсүн, жыргасын деген ойдо кылынган бир долбоор болчу. Өзүңүздөр байкагандай ал жакта бир да саясат жок. Күнүмдүк адамдарды мындай кыйнап аткан нерсе жок. Жеңил, желпи, күлкү, шаң шөкөт, ыр дүйнөсү. Анткени кыргыз эли байыртан таланттарга бай келген. Чеберлерибиз аябай көп, улуу акындарыбыз көп, комузчуларыбыз көп, ырчыларыбыз көп, спорт чеберлери көп. Ошолордун баары менен
мындай кененирээк маек кылып сүйлөшүп, жана биздин негизги койгон оюбуз адам менен сүйлөшүп атканда үйдөгүдөй болсун. Фальш деп коет. Телевидениеда бир эле бизде эмес, деле дүйнөдө телевидениеда фальш көп келгенде. Сиз негизи билесизби, мен мындаймын. Ооба деп. Андай сөздө эмес, кадимки эле жалпак тил менен сүйлөгөн бир долбоор болсун деген ой менен жазылып чыккан бир долбоор болчу. Ушул Кыргызстан долбоорунда деген Чыпалак Баатырдын катышуусунан кийин көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Ошол окуялар сиздин адамдарга болгон мамилеңизди өзгөрттүбү? Жок. Ошол деги Зарылбек мырзадан кийин болгон нерсе бул түздөн түз сиздердин кесиптештериңиздерге рахмат айта турган нерсе, журналисттерге. Бир сезондо бизде 13 эфир чыгат. 13 жума. Бир сезон бүткөндөн кийин бир кичине тыныгып калабыз дагы, дагы бир сезон тартылат. Чыпалак Баатыр ансыз деле 13 жумада чыккан эфир болчу. Андан кийин бизде 2 айлык эс алуубуз бар болчу. Чыпалак Баатыр 1, Клара Алибекова 2, Клара Алибекова Чыпалак Баатырга чейин 1 жыл болгон, 1 жыл мурун болгон нерсе болчу. Андан дагы 1 жыл мурун болгон нерсени жана контексттин ичинен суруп чыгып, кошуп монтаж кылып, бир видео кылып, ал ким кылганын деле, ким чыгарганын деле белгилүү эле адам. Чара деле көргөн жокпуз. Кылды мейли эми. Мүйүз чыгып кеткен жокко. Чыгарат, элдин ичинде ызы чуу чыгат. Ызы чыккандан кийин Коомдук биринчи каналдын жетекчилигинин атынан Илим Майрамбекович өзүнүн жеке баракчасында айтат: "Туугандар, ал маалымат бизге келди. Байкоочу кеңешибиз менен биз изилдеп атабыз. Эмне кандай болгонун чогуу байкайбыз" дейт. Эртең менен ойгонсом эле Кудай сактак, салам Кыргызстанды жаап кетиптир. Болду, бүттү, кыямат кайым, уайдат. Эмне болуп кетти экен деп карасаң, ошол эле. Бизде көбүнчө жана общественный мнение деп коет го. Алдыда кетет да, алдыда кетет. Эч ким текст окуйт. Андагы сиздер жакшы билесиздер да, заголовокто там кызыл менен же сары шрифт менен чоң кылып жазып коет. Салам Кыргызстан жабылды депчи. Же токтотулду, айдалды, өлтүрүлдү деп коет. Бул жагында балким тамаша деп койсо деле, узун текст эч ким окуйт. Ошо заголовокто окуп дагы болду, кетти. Комментаторлордун армиясы ызычуу жазып, тигиндей мындай болуп, так болуп кетти. Негизи жеке жашоодо Зарылбек мырза мисалы үчүн бизге аябай ыраазы. Салам Кыргызстанга чыкканга чейин так 1 жыл мурун ал башка каналдын башка бир шоуна чыккан. Аны интернеттен байкасаңыздар болот. 1 жыл мурун бизде Салам Кыргызстанда эмне кылса, ошол эле нерселерди ал башка каналда деле кылган. Башка бир долбоордо кылган. Аны эч ким көргөн эмес. Эч ким билген эмес, жөн эле жүргөн. Эл алдына чыга албай жүргөн. Таанымал боло элек болчу. Анан өзүңүздөр байкагандай эле биз Салам Кыргызстанда эч кандай абройго шек келтирүүчү, адамды ыңгайсыз абалга коюучу, адамды баскынтуучу эчтеке кылбайбыз. Өзү кандай болсо, вот ошондой эле деңгээлде сүйлөшөбүз. Өзү адам ошондойбу, ошондой болуп тааныштырабыз. Акты ак, караны кара деп туруп. Жада калса анча-мынча кээ бир кемчиликтери болуп калган Чыпалак Баатырдын. Эми аны азыркы учурда белгилүү болуп чыгып кетти. Чыпалак Баатыр чыпалагы менен көтөрө албай калды деген видеолор чыгып атпайбы? Салам Кыргызстан съемкасында көтөрө албай койгон. Бирок бизде эфирде ал жок. Эми Чыпалак Баатыр деп чыгып атсаң, тигин көтөрө албай койгон, чыгарып койсоң болбой калат. Ошон үчүн башка нерсени, жана жумуртканы сындыргандарын, тигиндей мындай кылгандарын калтырып туруп, чыпалагы менен көтөргөнүн эфирден алып салганбыз. Анткени адамды уят кылбай эле коелу депчи. Башка телекөрүүчүлөрүбүз, күйөрмандар, угуучулар, окуучулардын ою боюнча бизге аябай Зарылбек мырза тарынып жүрөт деген ой болушу мүмкүн, бирок андай эмес. Мамилебиз жакшы, саламыбыз түз. Анткени эмнеге тарынмак эле бизге? Адамдарга оюм деле өзгөргөн жок. Эме деген окуя бар го, жана притча бар го. Аялы күйөөсү эшек менен келатыптыр да. Күйөөсү эшек менен болот. Анан ая карачы могу. Өзү эшек менен аялы жөө кетип дейт. Эртеси күнү аялы мингизип болсо, подкаблучникке эшеги турса аялы мингизип алат. Үчүнчү күнү экөө тең жөө болсо, эчет эле болсо, ошо көкмөй турбай болор, эшегин колдонуш билбейт. Анан 4-чү күнү экөө тең эшек менен болсо, кыра калачы могу көкмөйлөрдү эшегин кыйнап депчи. Эл сөз сүйлөп турат. Эл оозунда элек жок деп, аны биз ойлоп тапкан эмеспиз. Биздин аталарга чейинки болуп келаткан нерсе. Нормалдуу нерсе, көрүнүш боло турган нерсе.
ушул жумушту кылып атасыңбы, артынан өзүнүн кыйынчылыктары бар, артынан өзүнүн сөз айтчу адамдар бар. Айтып коюш оңой. Критикага мен аябай көз карашым түз, бирок пайдалуу критика болсо. Чыгармачылык критик мындай аз деген мындай болуп калбады интернеттечи. Мен өзүмө оюму айтууга укуктумун деп эле айрылса айтып жүрөт да. Бирок туп-туура укуктуу. Бирок ошол адамдын чыгармачылыгы жөнүндө болгон критикаң болсо айт. Оозуң кыйшык экен, мурдуң кыйшык экен, көзүң бир кашың мындай экен, бир кашың мындай экен, бир мурдуң тешиги, экинчи мурдуң тешиги чоң экен. Сенин ишиң эмне? Аллах Таала ошондой жараткан. Чыгармачылыкка болгон критика болсо, аны биз деген аны бекер кеңешчи деп коебуз. Ага адамдар акча төлөп, кеңешчини алып, эмне кылсак кандай болсо жакшы болот деп аракет кылган нерсени адам бизге төкпөй чачпай бекер эле кылып атат. Бул сонун көрүнүш. Андай нерсеге көз карашым түз. Ал эми өзүңүздөр байкагандай эле Салам Кыргызстан жабылып кеткен жок. Кайра эле ал 6-сезон, 5-сезон болгон эмес, андан кийин 6-чы тарттык, 7-сезонду тарттык. Мына азыр кышкы сезондун тыныгуусун кылып атабыз. 7-сезон бүтүп, Кудай буйруса, аз арада 8-сезонду дагы буйруса баштайбыз.